2017 жыл 16 январь Дача суу айылы. Таң эрте эл уйкудан эми ойгоно баштаган. Кээ бири жумушка жөнөгөнү, кээ бири балдарын мектепке, бала бакчага даярдоого туруп жатышкан. Ал эми Манас аэропорту кадимки тартип менен иштеп турган. Ошол күнү Манас аэропорту жайгашкан аймакта муздак фронт өтүп, туман пайда болуусуна шарт түзгөн. Асманды туман каптап, түз көрүнүш 200 метр, тик көрүнүш 30 метр болуп турган. 16 январь күнү таңкы саат 6:41 өткөндө Түркиянын ACT Airlines компаниясына таандык Boeing 747-400F жүк ташуучу учагы Бишкектеги Манас эл аралык аэропортуна конмокчу болуп, Кыргыз өлкөсүнүн чек арасына кирет. Бул учак Гонконгдон Бишкекке карай таңкы саат 3-тө учуп чыккан. Учуу башында саат 1-ге пландалган, бирок рейс убактысынан кечигип чыгат. Эл аралык териштирүүнүн жыйынтыгына таянып айтканда, анын акыркы конуу пункту Түркиянын Стамбул шаары болгон. Ал эми бортунда 85 тонна керектөөчү товарлар салынган жүк болгону айтылат. Бишкекте учакты күйүүчү май менен толуктап, экипажды алмаштырмак. Учуу убактысы болжол менен 6 саатка созулуп, таңкы саат 7-де Манас аэропортуна конуу пландалган. Учакты Түркиянын тажрыйбалуу учкучтары башкарган. Алар Ибрахим Гуржан Динаржы, капитан, Казым Өндүл, экинчи учкуч, Мелих Аслан, жүк жайгаштыруу боюнча адис, Ихсан Кожа, борт оператор. Жалпысынан 4 экипаж мүчөсү болгон. Экипаж бардык талап кылынган параметрлерди сактап, учуу кадимкидей жүрүп жаткан. Учак Кыргыз аба майданына киргенде, командир автоматтык конуу системасы ILS аркылуу конууну чечет. Бул система лайнерди конуу тилкесине так алып келмек. Экипаж конууга даярдык көрүп, бирок алар бийиктиктердин чектөөлөрүн жана чек пункттардын өтүү бийиктигине жакшылап көңүл бурбай коюшкан. Аэропортко 209 чакырым калганда экипаж төмөндөөнү баштайт. Биринчи түшүү бийиктиги 6705 метр, 220 эшелон болгон. Экипаж диспетчерден дагы төмөндөөнү сурайт. Буга Манас аэропортунун диспетчери уруксаат бербей коет. Командир гыжырданып, өтө эле бийикте калдык. Бул учурда учак тоолуу аймактан өтүп жаткандыктан диспетчердин буйругу туура болгон. Бир нече мүнөттөн кийин командир кайра сурайт. Сурачы, төмөндөөгө уруксаат берсин. Экинчи учкуч кайра сураганда, бул жолу диспетчер уруксаат берет. Эшелон 180ге чейин түшүүгө уруксаат. Контроль пункт раксат. Учкучтар буйрукту аткарып, андан соң диспетчерди кондуруу кызматына өткөрөт. Брат, жыштыкты өзгөртүп, дароо төмөндөөнү сура. Албетте сурайм, мындан мурун алар бизге анчейин сылык болгон жок. Диспетчер кондуруу кызматы уруксаат берет. Схема токпой 1 боюнча эшелон 60га чейин түшүңүздөр. Бул туура буйрук болсо да, бирок командир дагы эле наразы болот. Адатта учак этап менен акырын түшүп конуу тилкесине жакындайт. Айтылып жаткан раксат менен токпа чекиттеринин аралыгы 43 чакырым болгон. Демек алар мындай учуу менен эң көп дегенде 2743 метрге чейин түшө алышмак. Бирок коопсуз конуу тилкесине кирүү үчүн 1830 метрге чейин түшүшү керек болгон. Ал үчүн спойлерди дароо ачуу керек болчу. Бул учактын күчүн азайтып, түшүүнү тездетмек. Бирок экипаж аларды кечигип 120 эшелонго түшкөндө гана ачат. Мунун натыйжасында учак токпа чекитине жеткенде анын бийиктиги 2800 метрге араң жетет. Ал эми тилкеге 11 чакырым калганда 1 чакырымга чейин төмөн түшөт. Бул бийиктик конуу үчүн дагы эле кооптуу болчу. Бул учурда ILS системасы курстук радио маякты кармайт жана автоматика учакты так конуу багытына чыгара баштайт. Эреже боюнча экинчи учкуч учактын көзөмөл приборлорунан көзүн албай карап турушу керек болчу. Бирок командир аны терезеден тилке сыдыгын кароону буйрат. Сыртты карачы, эми конуу тилкеси көрүнүш керек. Мен көзөмөл приборлорун карап турам. Аны мен карайм, сен сыртты кара. Макул. Мына ушул ички пикиргелешпестик кырсыкка жол ачкан себептердин бири болуп калат. Ананда аба ырайынын катаалдыгына байланыштуу тик көрүнүш 45 метр тегерегинде гана болгон. Мындай учурда тилке сыдыгын көрүү кыйынга турат. Учак аэропортко 6 чакырым калганда Килсадага кирүүчү чекиттин үстүнөн 609 метр бийиктикте өтүп кетет. Дал ушул жерден баштап акырын ылдый түшүп башташы керек эле. Бирок бийиктик өтө чоң болгондуктан ILS системасынын Килсадалык сигналы көрүнбөй калган. Командир сөгүнүп, бизди өтө эле бийик жөнөттү, шайтан алгыр.
Мейлем, эч нерсе болгон жокко. Экипаж килсадага кирүү чекитин өткөрүп жиберишкенин кийин түшүнүшөт. Бирок аны оңдоо үчүн эч кандай аракет көрүшпөйт. Тилкеге 1,5 чакырым калганда гана учак килсадалык сигналды кармайт. Бирок бул жалган сигнал болчу. Килсадалык сигнал жерге чагылып, жалган сигнал пайда кылган. Автопилот аны чыныгы сигнал деп эсептеп, конуу үчүн тилкеге кире баштайт. Мындай жалган сигнал менен чыныгы сигналды айырмалап билүү үчүн экипаж прибор панелин тынбай карап, аралыкты салыштырып турушу керек болгон. Бирок алар муну жасашкан эмес. Мындан тышкары конууга чейинки текшерүү картасы лендинг чек-листта аткарылган эмес. Учак конуу тилкесине жакындап келе жатат. Бийиктик 300 метр. Бирок учкучтар тумандан улам тилкени али көргөн жок. Бул учурда учак АЛС сигналын жоготот. Сигнал жоголгондо борттогу компьютер экранында бир нече эскертүү чыгып, үн жана жарык сигналы иштеп кетет. Экранда килсада режими иштебей калганын билдирген сары янтардык сызык пайда болот. Master Caution сигналы жана автопилоттун эскертүү жарыгы күйөт. Мындай учурда стандарттык талап дароо экинчи айланпага кетүү, go around керек болот. Ошого карабастан экипаж учакты түшүрүүнү уланта берет. АЛС сигналы жоголгондуктан автопилот мурда эстеп калган жалган сигнал боюнча учакты килсадага төмөндөтүүнү улантат. Башкача айтканда, автоматика учакты полосадан өтүп, жерге карай алып бараткан. Ал эми экипаж бул учурда автопилотко толук ишенип, эч нерсе жасабай карап тура берген. Акыры алар 33 метрге чейин түшкөндө гана аракет кыла башташат. Минимум жакындап калды, сыртты кара. Бул учурда акыркы конуу же экинчи айланпага кетүүнү кабыл алуу чечими кысталыш болуп калат. Минимум, жок, экинчи айланпага кетебиз. Учак жерге 20 метрче калганда автопилот flare режимине өтөт. Бул жерге жумшак түшүүгө даярдануу режими. Мындай абалда барса, автопилот учакты тилкеден өтүп жерге кондуруп салмак. Капитан эми гана кыймылдап, go around баскычы басылат. Кыймылдаткычтын кубаты кайрадан катуулап, учуп кетүүгө даярдана баштайт. Бирок баары кеч болуп калган эле. 3 секундтан кийин тилкеден чыгып, бетон тосмону талкалап, учак Дача суу айылына сүрүлүп кирип барат. Сүрүлгөн учак айылдын бир четинен кирип, арткы четине чейин жете барган. Кырсык болгон жерге куткаруу кызматы бат эле келет. Кырсыктын кесепетинен экипаждын 4 мүчөсү жана айылдын 40ка жакын тургуну каза тапкан. Булардын 13-ü балдар болгон. Боинг учагы 23 турак жайды сүрүп кеткен. Ал эми учак кулаган аймактын аянты болжол менен узуну 350, туурасы 75 метр болгон. Оор кырсыктан аман калып, ар кандай жаракат алган 13 жаран ооруканага жеткирилет. Бул учактын кулашына Бишкектеги калың туман себепкер болушу мүмкүн экендиги божомолдонгон. Бирок ал күнү Манас эл аралык аэропортуна башка учактар ийгиликтүү конгону айтылат. Ошол себептен бул жерде негизги күнөө экипаж мүчөлөрүндө болгон болушу мүмкүн. Конууга жана түшүүгө даярдык учурунда экипаж бийиктикти дайыма көзөмөлдөп турган. Алар учак схемадан жогору келе жатканын билишкен. Бирок буга жараша аракет кылышкан эмес. Узак жол жүргөн учкучтардын ички сөз талашуусу жана диспетчердин алгачкы жоопторуна нааразы болуусу алардын психологиялык чыңалуусун улам күчөткөн. Убакыт өткөн сайын нааразычылык жана чарчоо көбөйө берген. Бул учурда эң туура чечим конууга аракетти токтотуп, экинчи айланпа менен кайра конууга даярдануу болчу. Бирок экипаж андай чечим кабыл алган эмес. Андан кийинки аракеттер ашыкча шашылыш шартта жасалган. Мындайча айтканда, кээ бир сигналдарды эске албай, конуп кете алабыз деген үмүт менен түшүп кете беришкен. Жалпысынан айтканда, экипаж жакшы даярдалган жана дисциплиналуу учкучтар болчу. Текшерүү, чек-лист өз убагында толук аткарылып турган. Бирок акыркы этапта учкучтар конуу ыкмасына көңүл кош болуп, айрым операцияларды өткөрүп жиберишкен. Башында конуу болбой калабы деп тынчсызданышкан. Бирок алар диспетчерден аба ырайынын шарттары конууга жол берерин уккандан кийин жеңилдешип, конууга жетишүү деген максатка өтө бекем байланып калышкан. Ошол себептен алар психологиялык жактан конуудан башканы ойлонбой, туннелдик ойлонуу эффектисине түшүп калышкан. Туннелдик ойлонуу эффектисин психологдор мындай түшүндүрөт. Качан адам бир максатка өтө катуу багыт алганда, анын аң сезими башка сигналдарды кабыл албай калат.
Бул абал туннель эффектиси деп аталат. Бул кырсыктын учурунда экипаждын абалы дал ушул сыяктуу конуу керек деген ойдон чыга албай, эскертүүлөрдү, кооптуу сигналдарды аңдабай калган. Психологдордун изилдөөлөрү боюнча, мындай абалдан чыгууга өзгөчө сигнал же кырдаалдын кескин өзгөрүшү жардам бермек. Сигналдар болгон, бирок алар буга анчейин маани бербей, акыркы секундтарга чейин тилкени көрүү үмүтүндө төмөндөөнү уланта беришкен. АКШнын федералдык авиациялык башкармалыгы бул кырсыкты анализдеп, мындай жыйынтык чыгарган. Boeing 747 учагынын типтик сертификаты бардык талаптарга жооп берген. Борттогу бардык системалар техникалык жактан иштеп турган. Ошондуктан бул кырсыкка адам фактору себеп болгону айтылат. Жалпылап жыйынтыктап айта турган болсок, кырсыктын себептери автоматтык конуу учурунда экипаж учактын абалын жетиштүү көзөмөл кылган эмес. Начар көрүнүү шартында алар өз убагында экинчи айланпага кетүү чечимин кабыл алышкан эмес. Автопилот өз логикасы боюнча иштеген. Бирок адам фактору жана психологиялык туннель эффектиси кырсыкка алып келген деп айтылат. Эми башынан аягына чейин көрүп келе жаткан сиз ичиндеги жүк кимдики экенин айтат экенби деп жатсаңыз керек. Чынын айтсам мен билбейм. Ошондогу жогорку кеңештин 10дон ашык депутаты кирген депутаттык комиссия жүк боюнча бардык документтерди карап чыгып, жүк Кыргыз мамлекетинин жаранына таандык болбогонун аныктаган. Кээ бир көрүүчүлөр өзүң текшерип анан чыгар да деши мүмкүн. Биринчиден аны текшерүү оңой иш эмес. Анткени аны териштирүү үчүн таасирдүү бир адам болуш керек. Айтайын дегеним, журналист же болбосо кырсыкты териштирүү боюнча комиссиянын мүчөсү болгондо гана тиешелүү документтерге, керектүү маалыматтарга жетүү мүмкүн болот. Ошондуктан мындагы маалыматтар ачык булактардан алынып, мамлекеттер аралык авиация комитети териштирген жыйынтыкка таянып даярдалды. Өзүмдүн жеке оюмду айта турган болсом, ичиндеги жүк менен кырсыкты эки бөлүп кароо туура болот деген ойдомун. Жүк кимдики болсо да учак экипаж алмаштырып күйүүчү май менен толуктоо үчүн Манас аэропортуна конмок экен. Бир да жерде түз Түркияга бармак деп айтылбаптыр. Демек учкучтар кайталап аракет кылып болсун, жакшы конушу керек болгон. Ошондуктан жүк темасын өзүнчө бөлүп, учактын кулашынын себебин өзүнчө караш керек деген ойдомун. Достор, бул жүк боюнча айтпаганымдын дагы бир себеби, кээ бир кадырлуу эле инсандар элдин сезимин пайдаланып саясий упай үчүн сүйлөгөндөрү болду. Алар элдин баарын келесе ойлошобу же табият ошондойбу билбейм. Сөздөрүн дыкат карап угуп көрдүм. Эч кандай конкреттүү сөз жок. Окуяны бурмалап, элдин башын айландырган интервью берген. Мен үчүн алар окуяны атайын чаташтырууга себепкер болуп, кайра өздөрү сулууча сүйлөп, упай топтоп, баатыр көрүнүүгө аракет кылгандай көрүндү. Эч кандай далил жок сөздөр, жөн эле айтылган имиштер, айкын көрүнүп турган окуяны ого бетер тумандатып таштаган. Ошондуктан мен кандай кылып айтсам дагы, жок, андай эмес экен го, баланча мындай дебедиби деп ишенбегендер болот. Деги эле Дача суу окуясын айткым келген эмес. Бирок сиздер чыгарчы деп жазган сөздү колдогондор көп болгондуктан, кырсыктын кандай болгонун болсо да айтып берүүнү туура көрдүм. Албетте бул окуя боюнча толук айткан жокмун. Бирок учак кандайча кырсыкка кабылганын сүрөттөп бере алдым деп ойлойм. Сөзүмдүн аягында бул кырсыктан каза болгондордун жакындарына көңүл айтам. Дүйнөдө, анын ичинде Кыргыз өлкөсүндө тынчтык болсун. Мындай кырсыктар кайталанбасын деп тилек кылабыз. Эгер тасма жакса, лайк басып, катталып, бул тема боюнча өз оюңузду комментарийге жаза кетиңиз. Күнүңүз көңүлдүү улансын. Саламатта болуңуз.